мамлекет сиздердин бардык шарттарды түзүп берет. Жумушуңарга, жашоо шартыңарга, кызматыңарга бардык шарттарды түзүп берет. Бирок силер дагы ушу мамлекетке ак кызматыңарды, таза кызматыңарды ардашыңар керек. УКМК төрагалыгына келген Камчыбек Ташиев соңку 3 жылда чоң бурулуштарды жасады. А дегенде эле чек ара кызматы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине каратылып, бул тармакта олуттуу кадамдар аткарылды. Көп жылдан бери Кыргызстандын түштүгүндөгү такталбай жаткан чек араны тактоо милдети жүктөлүп, чечкиндүү, эрктүү кадамдар менен учурда кыргыз-өзбек чек арасы толугу менен чечилди. Ал эми кыргыз-тажик чек арасында дээрлик 90% чечилгени кабарланды. Алдыда калган аймактарды тактоо иштери уланууда. Арада чек ара кызматынын материалдык базалык мүмкүнчүлүктөрү жакшырып, кызматкерлердин айлык маяналары жогорулады. Турак жайлар менен камсыз болушту. Чек ара маселеси, чек ара кызматкерлер абалдар УКМКга карайт. Ошол үчүн мына бул жагынан биз бекемдеп, бүгүндө Кудай сактасын ушундай бир жаман окуялар болуп калса, биз туруктуу жооп бере алабыз деп толук кандуу ишенем да. 32 жыл эгемендүүлүк алгандан бери кыймылдабай турган нерселер. Бул иш азыр мына 90%га иш бүтүп калды деп жарыялады. Буюрса мына калган иштерге кече жакында Тажикстанга барып сүйлөшүүлөр болуп келди. Көп жылдардан бери эскилиги жеткен, тамтыгы чыккан УКМКнын аймактардагы бөлүмчөлөрү жаңыланып, кызматкерлер үчүн шарттарды түзүү уланууда. Учурда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында имараттар жаңыдан салынып, керектүү техникалар менен камсыздалды. Мындай шарттарды түзүү менен кызматкерлердин ишмердүүлүгү да илгерилейт. СМБ акыркы мезгилдеги иштөө ишмерлигине алдыга жакшы иштеп атат. Себеби анын жетекчиси жакшы шарт берип атат. Карап көргүлөчү, кайсы жери болбосун, жаңы контораларда илгери четтеги зданиялар бузулган зданияларды сонун мезгилге үндөшкөн жакшы зданиялар куруп берип атат. Техникалык каражаттарды жакшы жасап берип атат. Анан кийин шарттысы күмөн иштебесин. Анан кесипкөй балдар болуп атат. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук кызматындагы кадр саясаты жакшырды. Агалай кызматкерлерди тандоодо профессионалдуулук менен жандашкан адистер тартылып, коопсуздук тармагында адискөйлүк алдыга жылганы байкалууда. Аталган тармакта буга чейин тамырлашып калган коррупциялык система жоюлду. Өзгөчө мына ошол Камчыбек Кыдышаевич УКМКнын төрагасы болуп келгенден күндөн баштап алар абдан өзүнүн жумушту жакшы алып барып атат. Андан тышкары биздин мамлекетибиз үчүн күнү түнү иштеп, көп иш-чараларды жасап атат. Буну коомчулук да көрүп турат. Кадр маселесинин тандап алуу конкурстары салыштырмалуу жакшы. Случайный кишилер кирген жок. Ага бир мисал келтирейин, башка службалардан бирден экиден бир жаман жол менен кармалып атса, булар башы жок кесе да. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев келген 3 жыл аралыгында кылмыштуулук, коррупция менен күрөш катуу жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө мамлекеттик саясатка чейин кийлигишип келген кара дүйнөнүн адамдарын чегинтүүгө, алардын тамырын кыркууга жетишти. Пока мы есть, пока я жив, такая борьба будет вестись до конца. Мезгилинде каралар менен күрөшүүдөгү, проституция менен күрөшүүдөгү иштер кайрадан жанданып атат да. Анда муну түп тамыры менен жоготуп салуу мүмкүн эмес. Бирок аны ооздуктап, тизгиндеп, бир эрте баланста кармап турган зарылчылык бар. Камчыбек Кыдышаевдин кылган ишинин саясий эрки бар деп айтам да. Саясий эрки бар. Мүмкүнчүлүк бизде болуп эле келген. Но кандайдыр бир маселелер менен бул иштерди бирөөдүн кызыкчылыгы барбы, ишке ашпай келген да. Улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттик саясатты жүргүзүүдө да чоң ролду ойноодо. Эң оболу калктын кызыкчылыгы үчүн аракеттер көрүлүп жатат. Тагыраак айтканда, өлкөдөгү салык саясатындагы нааразычылыктар, базар экономикасындагы ишкерлерге жеңилдиктерди, шарттарды түзүү каралууда. УКМК тарабынан Камчыбек Кыдышаевич тапшырма берди эле, кыска мөөнөттө текшергиле, карагыла, ачыкка чыгаргыла. Ошондон кийин биз көрбөдүкпү. Соодагерлер кайрылып атат, айтып атат, рахмат айтып атат да. Анткени алардын мындай айткандай ижара акысы 25%дан баштап 50%га чейин арзандап. Ошондой эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен Кыргызстанда диний экстремисттик уюмдар менен күрөшүүгө катуу басым жасалууда. Өлкөдө жарандардын башка багытка үгүттөгөн, кооптуу агымдардын, уюмдардын күчөшүнө жол бербөө, аларга бөгөт коюу чараларын күчөтүүнү тапшырган. Диний кызматкерлердин аркасынан жамынышып алып, өздөрүнчө бир диний экстремисттик топтор пайда болушуп атат да. Конституцияга каршы келген нерсе. Биздин вот мынакей
жаңы конституцияны кабыл алдык, ошонун негизинде мамлекетте иш жүрүш керек. 20 декабрь улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин күнү. Агалайык президент Садыр Жапаров өзүнүн куттуктоосун билдирди. Анда президент мамлекеттин бейпилдигин камсыздоодо ант берип, аны абийирдүүлүк менен аткарып келген тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууга бүт өмүрүн арнаган ардагерлерге дагы ыраазычылыгын айтты. Аны менен катар УКМК кызматкерлерин учурдун талабына ылайык чалгындоо, контур чалгындоо иштери менен күрөшүүдө жаңы ыкмаларды пайдаланууга көңүл бурууга чакырган. Президенттин куттуктоосун көрүп алып өтө ыраазы болдум. Мезгилге үндөш келген теманы котортур да. Бул кибер преступление, бул келечектин преступлениясы. Эгер бизге башкаларга айтсак таңганчы эле, бул мезгил ошондой болуп атат. Коомдогу карым катнаш мамиле бардыгы ошол сайт аркылуу болуп атат. Жана даже электрондук акча которуу, жана болбосо криптовалюталар чыгып атпайбы? Бул өзүнчө кылмыштар болот. Муну ачыш үчүн биздин коллегалар кесипкөй болуш керек. Мезгилге үндөш даярданыш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, президенттин куттуктоосундагы ошол баса кергенде негизги бул алдын албасак бизге чыгып калабыз. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен аткарылган иш-аракеттердин жыйынтыгы көрүнүп, бүгүнкү күндө коомчулуктун да алкоосун алынууда. Коррупция менен күрөшүп атат. Ушундай ийгиликтер боло берсин. Жакшы болуп атат. Баары жакшы ойдогудай. Коррупция болгон жерлерди ачып атышат. Мен оюмча аябай жакшы иштеп атышат окшойт. Пока нормально го. Эсте тынчтык болсо эле болду. Баягы парахорлор немелерди көлүнө угутабыз, кармап атат, эметип атат. Жаштардын көз карашы боюнча бул аябай орусча айтканда смелый шаг болуп атат. Ошо УКМК кызматкеринин башында турган Камчыбек Кыдыршаевичке ден соолук, күч кубат берилип, мен ойлойм, баштаган ишин элдин жана ушундай эле Кудайдын жардамы менен аягына чыгарса. Азыркы түзүлгөн шартта биз ошол сырткы душмандын кол салуусунда бир топ мындай сүр көрсөтүп алдык да. Ташиевке ийгилик каалайм. Ташиев бир канча эле УКМды жакшы жолго салып койду. Анан Кыргызстандагы тартипти кылган мынандай болот деп туруп көрсөтүп койду. Белгилесек, 20 декабрь улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин күнү катары 2007 жылдын 12 апрелинде өкмөттүн номер 120 токтомуна ылайык бекитилген. Эскертсек, УКМКнын жүргүзгөн ар тараптуу ишмердүүлүгүнүн алкагында быйыл мамлекеттин каржы министрлигине 1 миллиард 200 миллион доллар түшкөнү кабарланган. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Регион, Бишкек.